Ажал улук дегенде ошо мындай Байкем көзөтүп кеткен. Ошол чыгармачылык чөйрөсүнө келгенден кийин дагы ошо Байкемдин өнөрүн улантып кетейин деп, анан ушул алгачкы кадамымды ушу Байкемдин чыгармасынан баштадым. Амансыздарбы, жалпы Ниту Шоу программасынын сүйүктүү көрөрмандары. Кайрадан сиздер күткөн, сиздер сүйгөн Ниту Шоу программасы түз эфирде өз берүүсүн улантат. Бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коногу ким деп жаткан болсоңуздар, маданиятты мыкты кызматкери, алдыда жаңыдан өзүнүн таланттарын көрсөтүп келе жаткан маданияттын деңгээлин алдыга чыгарып, мамлекетибиздин атын чыгарып, желебизди желбиретем деп келип калган биздин коногубуз бар. Ким деп жаткан болсоңуздар, Гулина Калыгулова. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Куш келдик. Кандай жаңылыктар менен келдиңиз? Жаңылыктар буюрса ошо алгачкы эмгегим чыкты. Сиздер менен бөлүшөйүн деп келдим. Келиңиз анда жалпы сиз менен биргеликте, биздин сүйүктүү көрөрмандар менен биргеликте ортоктош бололу. Сиздер үчүн Гулина Калыгулованын аткаруусунда Кыргызымдын карылары деп аталган чыгарманын бет ачарына күбө болобуз. Экрандан алыстабай туруңуздар. Сиздер үчүн Гулина Калыгуловасын Кыргызымдын карылары. Жаңыдан биздин катарыбызга кошулган сүйүктүү көрөрмандарга дагы бир жолу салам айтабыз. Бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коногу Гулина Калыгулова. Сиз менен биргеликте, жалпы бүтүндөй кыргыз эл менен биргеликте биздин сиздин өзүңүздүн чыгармаңызга күбө болуп кеттик. Кыргызымдын карылары деп аталышы өтө сонун керемет чыгарма экен, клип да өтө сонун тартылган экен. Негизинен эле ошол клип тууралуу токтоло кетсеңиз, башка жаңыдан чыгып келе жаткан ырчылар баягы сүйүү тууралуу, күйүү тууралуу ырдайт экен да. Ал эми сиз өзүңүздүн Кыргызымдын карылары деп ырдап калганыңыздын себеби эмнеде болду экен? Бул чыгарманы айтканда сразу эле мындай кичинекей кезимде балалыгым эсиме түшөт. Бул негизи бул жездеме таандык. Обону сөзү Сыдыкбек Самадинов деген жездеме таандык. Ал эми обону өзүмдүн бир тууган байкемдики. Ажал улук дегенде ошо мындай Байкем көзөтүп кеткен. Ошол чыгармачылык чөйрөсүнө келгенден кийин дагы ошо Байкемдин өнөрүн улантып кетейин деп, анан ушул алгачкы кадамымды ушу Байкемдин чыгармасынан баштадым. Ак жолтой чыгармалардан болсун. Себеби ушул. Ал эми баягы клипти тартууда кандай кыйынчылыктар болду? Негизинен канча күндө тартып бүттүңүздөр? Клипти чындыгында айтсам кыйынчылык деле болгон жок. Аранжировка жасоодо кыйынчылык болду. Муну деген ушу Жеңгиз Мырзакулов деген Байкем агам жасап берди. Муну деген ошо 3-4 айдын арасында бүттү. Ортосунан сырколуп да калып аттым, ушинтип атып бүттү. Анан 27-мартта ошо бир тууган агамдын көз түрү болгондо ошо туулган күнү болчу. Ошол күнү чыгарышым керек болчу, негизи менин өзүмдүн планымда. Анан ошого шашылыш кылып, клипти ошо бир күнүн ичинде эле тартып таштадык. Өзүңүз ошол кандай сезимдер болду? Менин алгачкы клибим болуп атат деп мындай толкунданган учурлар болдубу? Албетте, бул менин кичинекей кезимдеги эле кыялым, ушул чыгармадан баштайм деген. Мен мындай, кандай десем, планымды ишке ашырдым десем болот да. Жакшы. Келиңиз анда баягы ар бир күндүн өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот эмеспи? Ал эми сиздин өзүңүздүн күнүңүздүн өзгөчөлүгү тагыраак айтсак, эртең мененки күнүңүз кандай башталат? Мисалы, мен азыр учурда ошо Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде салттык музыка жана фольклор кафедрасында 4-курста дастанчылык бөлүмүндө окуйм. Мындан тышкары дагы өзүм ошо Ивановкада, гимназияда өзүм мугалиммин. 60-70ке жакын окуучуларым бар. Университеттен кандай таалим алсам, окуучуларыма ошол талантты эмнени үйрөнсөм, ошону жаштарга өткөрүп берип жатам десем болот. Жакшы. Демек, өзүңүздүн каржы булактарыңыз тактап айтсак, жакшы эле экен да. Тойдон, Ивановкада балдар мектебинен алсаңыз, бул жактан дегендей. Ал жагы сыр эле болсун, Жакшы, келиңиз өзүңүз айтып өттүңүз да, дастанчымын депчи. Ал эми ошол буга чейин биздин студияга келип кетип эле жүрөсүз, анан ушул убакытка чейин сизден дастан суранган эмес экенбиз да. Дастан менен баштап алалы бүгүнкү эфирибизди. Хорошо.
салттуулардан аткарып берейин анда. Көзел кыз Барпа Алкулов атабызга таандык, Замирбек Үсөнбаев агабыздын аткаруусунда Көзел кыз чыгармасы. Айтат сүйгөнүн, акылына түйгөнүн, ашык бир болуп жете албайдан карасат күндө жүргөмүн. Мен дагы айтып берейин, ашыклыктан бир сабак, дак салдың уз жүрөкүдө дәрти зәл güzel актамак. Бүрдөлү жаштын нешекен, көсөдүм сүйүү чарбагым, аманат жанга белектен мен ашыктык көлүн кармадым. Ал ушул күндү беришкенин Көзелдин издеп барганмын, кулактан көрүп чак түштү мен булбулдай абас салганмын. Көрдүм далай урууну, кечтим дайраң улууну, издеп бир келдим Көзел кыздар ышкыдар сиздей сулууну. Тааныбайсың сен мени, тарпи кылат эл сени, таанышалы ушул жерден да тартиптүү Көзел кел бери. Көрдüm кыдырып, кара суу менен чарбактан, таш кирпиги төгүлүп да карасам кумар таркаткан. Көкүрөкүң өрт коюп да көк жылдызды саматкан. Жанада көптү көрмөкмүн мен, жаралган болсом каначан. Калкалыңдан кайкалап бүткөн далыңдан, безеленген белиңден да беш талда өргөн чачыңдан. Чачың көлдүн камышы, өзүңүздү сурасам, мен жүрмөн элдин калысы. Сураганымдын себеби, сүйбөй бир киши келеби, сыпайынын жайынан да билбей бир киши келеби. Зыяда болсун кулак салсын, зарымдың угуп көлүмдү ал, керек болсо Көзел кыз сен көрө турган күнүмдү ал. Кайда барсаң жаныңда ынагың болуп жүрөйүн, караңгыда жол бассаң чырагың болуп жүрөйүн. Күнүгө келип суу алчуда булагың болуп жүрөйүн. Жашырбастан ачык айт, эмине болсоң оюңда, жүрөгүңөн илингенден туткунуң менмин торуңда. Кыйнасаң да өзүң бил, сыйласаң да өзүң бил, тагдырым сенин колуңда. Кыйнасаң да өзүң бил, сыйласаң да өзүң бил, тагдырым сенин колуңда. Баракелде, сонун чыгарма жаңырып өттү. Ал эми өзүңүздүн баягы жашоодогу урааныңыз менен бөлүшө кетпейсизби? Гүлина айымдын жашоодогу урааны эмне болду экен? Мисалы кандай уран? Эми ураан деген ар бир нерсенин өзүнүн урааны болот, алдыга өзүңүздүн умтулуусуңуз боюнча. Түшүнүгүм боюнча уран мен мындай адамгерчиликтүү, татыктуу адам болуп жашоо керек дегенди эле түшүндүм окшойт. Жакшы. Меники ушундай. Ал эми өзүңүздү жашоодо идеалдуумун деп эсептейсизби? Идеалдуу адам болбойт го дейм, менде да кемчилик бар дегендей. Эгерде өзүңүздүн ошол кемчиликтериңизден да кайсыл кемчилигиңиз өзүңүзгө жакпайт? Жалкоолук болсо керек. Ал эми жаккан сапаттарыңызчы? Өтө ак көңүлмүн. Ак көңүл. Ошол ак көңүлдүн айынан жапа чеккен учурлар болду беле? Ооба, болгон. Окуп жүргөн кезимде, айрыкча 11-класс кезимде болгон. Жакшы. Ал эми өзүңүз ошол достукка кандайсыз? Достукка бекем элесизби? Достукка туруктуу адамдардын катарын толуктайсызбы? Достукка чындыгында бекеммин, бирок ушундай көңүл назик дейт, мындай бирок сынып калсам, мисалы эң жакын адамыңдан көңүл калыш өтө кыйын нерсе. Мен мисалы эң жакын адам менен көңүл мындай кандайдыр бир келишпестик болсо кечиришим мүмкүн, но бирок кайра жакын болушум мүмкүн эмес да. Жүрөгүңүздө демек сакталып калат. Сакталып калат. Жакшы. Келиңиз анда кийинки суроолорду бере кетели. Сиздин тандооңуз деп коебуз. Бул жакта эки вариант болот. А жана Б деп койсок болот. Ошо экөөсүн бирөөсүн тандай кетишиңиз керек. Сиздин тандооңуз кофе, чай? Чай. Диета, торт?
Торт го. Таттууну жакшы көрөм. Шиштака же кроссовка? Негизи өзүм көп деле көйнөк кийбейм, чынымды айтсам, кроссовкага. Планшет же телефон? Телефон. Жамгыр же кар? Жамгыр. Жамгыр чындап эле. Жамгыр окшойт. Жамгырды эмнеси менен жакшы көрөсүз? Жамгыр мындай, кандай десем, мындай бүт жаман нерсенин баарын мындай жууп кеткендей сезилет. Лайк же просмотр? Просмотр. Сен лайк жакпайбы? Лайк да керек, экөө тең. Достуктан жапа чегип калган учур болду эле, өзүңүздүн жакын адамыңызда? Болгон. Айта кетсеңиз болот, балким сиз тараптан кеткен болсо, эфирден пайдаланып өзүңүздүн жакын адамыңыздан кечирим сурап кетсеңиз болот. Азыркы учурда орозодо бири-бирибизди кечирип айтуунун деле кажети жок деп ойлойм. Чынымды айтсам, сыр эле болсун. Жакшы. 6 жерде 5. 6 жерде 5, 35. Ой. Айтыңыз. 30. Жакшы. Бирөөнү сүйүп калып сезимиңизди билдирдиңиз беле бул убакытка чейин? Жок. Эмне үчүн кыздар сезимин билдирсе болбойбу? Билбейм, мындай биринчи кадам жасабайт болсом керек, сүйсөм деле, бирок андай учур болгон эмес. Жаз мезгили сиз үчүн? Жаз мезгили мен үчүн жаз мезгили. Келиңиз анда дагы бир чыгарма болсун сизден. Кандай чыгармалардан аткарып берсем экен? Төрбай Казаков агабыздын Күтүү деген бир жакшы чыгармасын аткарып берди. Демек жаз келди, сүүлөр башталды, күтүп жаткан окшойсуз, Балким ошондойдур. Келиңиз анда. Мыкты сонун. Ал эми күтүүдө ырдап калдыңыз да, анан жашоодо өзүңүз баягы күткөндү жакшы көрөсүзбү же күттүргөндү жакшы көрөсүзбү? Күткөн баарына эле жакпаса керек. Бирок күттүртпөйм го дейм, жоопкерчилик менен эле карайбыз. Ошондо сиздин тандооңуз кайсы болуп калат? Күттүрткөн эле. Ал эми сиз бул жакта күтүүдө өзүңүз ырдап атасыз, ал эми өзүңүздүн баягы жүрөктөн чыгып атпай бул ырчы. Анан өзүңүздүн жакын адамыңыз тиги жакта күтүп аткан экен да сиздичи, күтүп аткан экен сизди. Бул жагы эмне болуп калат ошондо? Билбейм эми, айта албайбыз го. Жакшы, өзүңүздү турмуш курууга даяр болуп калдым деп эсептейсизби? Айта албайм, даяр эмесмин го. Ал эми Гүлин айымга жага турган мырзалар кандай сапатка болуш керек? Жөнөкөй болсун, эң
чынчыл болсун, адамгерчиликтүү болсун. Ошол. Ал эми ошол өзүңүздүн жолдошуңуз деп коелу. Болочокто жолдошуңуз ушунчалык сиздин чыгармачылыгыңызды колдойт, сыйлайт, бирок жан дүйнөсүндө өзүн үйдө олтургузу келет да, сизди үйдө олтургузу келет. Ал эми ошол жолдошуңуз үйдө олтур, чыгармачылыгын ташта десе макул болот белеңиз? Билбейм, эми жашоо биз ойлогондой болбойт, бирок ойлосом керек, мени жакшы көргөн, эгерде чын дили менен сүйсө, андай менин кыялдарыма тоскоол болсо керек депчи. Ошто ойлойм да. Жакшы, ушунчалык бир ойго батып, ойлойм да дейсиз го. Азыркы учурда билим алып жатасыз, искусство университетинде. Ал жактан кимден сабак алып атасыз? Ошол боюнча да токтолуп кетсеңиз. Мен ошо устатым, ошо колумду комузумду колума карматкан Мээрим Карыпова эжеден билим алам. Ал эми ошол жакшылыктарга чыгып жүрөсүз да? Анан жакшылыктан кайсыл тойго чыккан жакшы экен? Үй тойго чыккан жакшы экен, же кафелердин бирине барып ырдап коюп, бийлеп коюп секин кетип калган жакшы экен? Мындай эки жактын тең өзгөчөлүгү бар. Кандайдыр бир мисалы, үй тойдо болсо, мындай көп адамдын батасын аласың, бирок энергияң кетет. Ушундай, бирок эргүүдө аласың. Ал эми кафеде болсо, чарчабайсың дегендей. Ырдайсың, кетесиң өзүң убактың менен. Тамада айткандай болот да. Барып эле үйгө барып эс алып жатып каласыз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Нитик Шоп программасын көрүп атасыздар. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу салттык музыка алып жүрүүчүлөрдүн катарын толуктаган Гулина Калыгулова айым. Манайыңыз жакшыбы? Керемет. Кереметпи? Келиңиз анда керемет болсо, керемет манайга кошуп, керемет музыкалык чыгарманы тартуулап бериңиз. Анда ушундай жолуксак кандай жакшы деген бир жакшы чыгарманы.
Баракелде, сонун чыгарма жаңыр өттү. Жолуксак кандай жакшы дейт. Албетте биз менен да бүгүнкү эфирден жолукканыбызга абдан сүйүнүп атабыз, кубанычтабыз. Ал эми сизди бүгүнкү эфирде көбүрөөк ырдаттык, себеби дегенде буга чейин 2 жолу келип кеткенсиз биздин коттуу студиябызга. Ал эми көрөрмандарыбыздын суранычы боюнча кайрадан чакырып ырдатыңыздарчы деген экен. Ошол себептен чакырып бүгүнкү эфирде сизге атайын көбүрөөк убакыт бөлүп атабыз. Ырдатыңыздар дегеннен жагымдуу музыкалык чыгармаларыңызды сурандык. Келип бергениңизге чоң рахмат. Ал эми жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандар менен амандашып алсаңыз болот. Ошо жалпы ошо New TV шоу программасынын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик. Ал эми ушул ыйык Рамазан айында кармап аткан орозоңуздар кабыл болсун дебекчимин. Чоң рахмат айтабыз келип бергениңизге. Кийинки биздин куттуу студиябызга жакшы жаңылыктар менен келе бериңиз. Ал эми биздин студиябыздын эшиги сиз үчүн ачык.